2020-жылы банкка жумушка киргем. Банктан айтпай эле коеюн пока азырынча. Ал жака барганда эчтеке документимди эле сураган эмес, кандай окууну бүттүң деп да сураган эмес. Жок, биз сизди ала албайбыз, сиздин майыптыгыңыз бар экен, биз майыптыгы бар жарандарды жумушка ала албайбыз, кечиресиз деп эле ошол эле суроо менен токтотуп салганда, ошол учурда мен выгорание болгон, аябай. Эмне үчүн майыптыгы бар жарандардын укугу ушунчалык тепселет, эмне үчүн мен майып болуп төлөп калдым, если мен майып болуп төлөбөгөндө мен жумуш менен кантип болмок болгон деген сыяктуу. Жыйырма эки жаштагы Меңдайым Сүйүнбай кызы жакында эле жергиликтүү кеңештерге шайлоону утуп, Үзгөн районундагы Баштөө айылдык кеңешине депутат болуп келди. Ал буга чейин да мындан кийин дагы майыптыгы барлардын укугун коргоо боюнча жигердүү иш алып бараарын айтууда. Айыл жергесине буга чейин бир канча долбоорлорду алып иштешип келгендиктен, майыптыгы бар жарандар эле же болбосо буну шайлап коелу деген сыяктуу максат болгон жок. Болгону мен иш аракетимди көрдү, значит бул кызды шайлашыбыз керек. Анткени ал инвестиция тартып келди, буга чейин тартып келди, эми дагы да тартып келет деген максатта шайлашты. Эгерде мен майыптыгыма карата шайлоодон жөн гана өткөрүп койгондо, мен аябай аз балл алмакмын. Сүйүнбай кызы Меңдайым. Меңдайым шайланган айылдык кеңештеги 21 мандаттын 11-и айымдарга тийген. Айыл жергесиндеги аялдар көбүнчө үйдө отуруп калат. Ошону үйдө отурбастан бизнеске тартып келүү боюнча, балдарды жакшы тарбиялоо боюнча, жана жумушсуздукту жоюу боюнча аялдардын көп болгону мындайча айтканда мамлекеттин дагы плюс биздин айылдын дагы өнүгүшүнө чоң салымды окшот. Анткени аялдардын көйгөйүн эркектер көп билбейт. Бул жака болсо эртең 3 декабрь биздин айыл өкмөттө канча майыптыгы бар жарандар бар, жана аларга кандай маселелерге же болбосо иш аракеттерди жүргүзүп атат, анда сырткары кандай жардамдарды берилип атат, алар көмүскө да калып атат же көмүскө да калбай атат, ушул боюнча маалымат алган келдим. Меңдайым Оштогу технологиялык окуу жайында эмгектенет. Бирок жогорудагы өзү айткандай, Кыргызстанда майыптыгы барларды жумушка алуу чоң көйгөй. Ошондуктан ал азыркы тапта ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды өз иштеген окуу жайда акысыз окутуу боюнча мугалимдер менен чогуу долбоор жазууда. Окуу жайдын кызматкери Алима Маматкасымова негизги максат аларды иш менен камсыздоо экенин айтты. Бул долбоордун алкагында биз мүмкүнчүлүгү чектелген арулуктан түзүлгөн жарандарды кабыл алмакчыбыз. Ал жарандардын жалпы курагы 18 жаштан 35 жашка чейинки деп биз долбоордо көрсөтүп атабыз. Анан ушул долбоордо биз аларды окутуп, анан кийин аларды компьютердик сабатсыздыгын жойгондон кийин аларды жумуш менен камсыздоо. Өлкөдө майыптыгы бар жарандарга жетиштүү шарт түзүлбөгөнүн, жумушка орношууда кодулоого кабылышаарын көп таттанышат дейт Меңдайым. Ал мындай коомдук пикирлерди өзгөртүү үчүн коомдук иштерге аралашканын айтып жатат. Майыптыгы бар жарандар дагы иштесе болот, алар деле дени сак адамдардай бирдей укукка ээ деген сыяктуу максатта жумушка чакырыштып алышты. Биздин негизги максат майыптыгы бар жарандарды билим менен камсыз кылуу жана проекттерди тартып келүү. Бирок мындай кишилердин баары эле Меңдайым сыяктуу активдүү иштеп жигердүүлүгүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү жете бербеси анык. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын саны 216 миңден ашуун. Анын 37 миңдей 18ге толуу элек балдар. Мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга мамлекет тарабынан ай сайын 4 миңден 8 миң сом өлчөмүндө чөлөк пул жана пенсия берилет. Таткайбек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.